Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve men ve'ala. Allah Teala'ga teksiz maqta olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat, salamlar olsun. İmam Zahabi'nin El-Kabair Çoğun Günü'lü Raddu kitabının sabah başlayız. Allah Teala özü jardan bersin. Sabahımızın başında бұл İmam Zahabi туралы kıskaça ayet ötөбүз. Bu kişi Şamsüddin Muhammed bin Ahmed bin Osman Zahabi Damask'ın Kafarbatna ayında 673 Hicri yılı tuğulgan. İmam Zahabi Türkmen übülösünden bolup ata tegi dağı dindi жақшы түшүнгөндүгүнөн жаштыгынан Дамаск шаарына алып барып шейхтерге окутуп, İmam Zahabi ilim çöyrөсүндө 18 yaşına çeyin көптөгөн kitapтерди жаттап бүткөн. İmam Zahabi Şam өлкөсүнөн кийин Египетке, Мисирге барып дагы өз илимин улантып, дүйнөгө таанымал алым болуп чыга келет. Кыраат илиминде имам, хадис илиминде шейх, хафиз, жарх, ta'dil ilimlerinde alım болгондон кийин ага ар тараптан шагирттер дагы келе баштайт. İmam Zahabi'nin alımdык darajага жеткенден кийин мечиттерде имам болуп кызмат кылып хутба айтып, Умму Салих, Захирия, Tinkaziya, Faziliya деген медреселерде сабак бергенге чейин жетишкен. İmam болуштугу же медреселерде мугалим болуп сабак бериштиги bunun kitap жазыштыгына тоскоол болгон эмес. İmam Zahabi кыраат, хадис, тарых, өмүр баян, акыйда, усулу фикх жана адеп китептерин жазып 215ке чейин ilmi байлык калтырган. Жазып өткөн китептеринен кыскача айтсак, 30 томдон турган Tarihul İslam деген kitap жазган, чоң İslam тарихы. 20 томдон ашкан Siyar A'lamun Nubala деген kitap жазган, Mizanul I'tidal, Al-Ibar fi Khabari Man Abar, Al-Mughni fi Du'afa, Al-Kashif, Tezkiratul Huffaz деген kitaplardı kaldırgan. Alımlardan İmam Zahabi'ge aytkan bir neçe sözler var. Al sözlerden men barını okup otursak, balkim söz köp bolgonu, dünyoga tanımal bolgon Hafiz İbn Kasir'din tek kana bir sözünü aytıp ötsem, İmam Zahabi'ge mınday aytkan. Hadis şeyhleri jana hadisti jattagandar İmam Zahabi menen ayaktagan dep aytат. İmam Zahabi 748 жылы Дамаск шаарында Бабу Сагир көрүстөнүнө коюлган, 75 жашында дүние салган экен. Барыбыз эгерде мусулмандар чоң күнөөлөрдөн сактанбасак, анда сооптуу амалдарды, Алла Таала буйруган амалдарды так аткарышыбыз бир аз кыйындашып турат. Ошондуктан бул эстетүү иретинде мусулмандар дайыма бири-бирибизге эстетип келебиз. Көпчүлүгүбүз билебиз, көпчүлүгүбүз жаттаганбыз, окуганбыз. Бирок эстетүү дайыма жыл арасында
кылым арасында мусулмандар үчүн Аллах Таала тарабынан келген буйрук фазаккир деген буйрук бар. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eskертүү же эстетүү бул мусулмандарга пайда берет. Аллах Таала керемет Кур'ан-ы Каримде ин tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Эгер силер тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн өзүңөрдү тыйып сактасаңар, силердин кичине күнөөңөрдү кечиребиз жана силерди бейишке киргизебиз деп Ниса сүрөсүндө айткан. Момундардын сыпатын мындайча баяндап: «Алладина яжтанибуна кабаирал исми вал фавахиша илля лламам. Инна раббака васиул магфира». Оор күнөөлөрдөн жана ыппастыктардан сактангандар дын кичинекей күнөөлөр болсо да, аларга Аллах Тааланын кечирими чексиз кенен деп Аллах Таала Кур'анда айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгер оор күнөөлөр жасалбаса, 5 мал намаз, жума намазы, экинчи жума намазынын аралыгындагы күнөөлөрдү кечирет деп айткан. Мына ушул чоң күнөөлөрдүн биринчисинде сап башында турган эң алгачкы күнөө бул Аллага ширк кылуу. Ширк деген Аллах Таала бизди жаратса, бизге рызкы берсе, бизге өмүр берсе, бизге жашоо берсе, жаратуучу дагы Алла, жаныбызды алуучу да Алла. Биз Алланын пендесибиз. Мына ошол жараткан затка шерик кылып, башка бир жан затка ибадат кылыштык. Бул ширк болуп эсептелет. Аллах Кур'ан-ы Каримде «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Аллах Таала өзүнө шерик кылгандарды эч качан кечирбейт. Бирок андан кичине күнөөлөрдү каалаган инсандар үчүн кечирип жиберет деген. Иннаху ман юшрик билла фақад харрама Аллаху алейхил джанната ва маъваху нар. Ким Аллага шерик кылса, ким Аллага башка бир жанзатты шерик кылып ибадат кылса, Аллах Таала ага бейишти арам кылып, барар жайын дозоктан ачат. Аллах бизди мындан сактаган болсун. Кур'ан-ы Каримде «Инна ширка ла зулмун азим». Ширк кылыштык, Аллах Таалага кошуп башка бир жанзатка ибадат кылыштык, ширк кошуштук, бул эң чоң зулумдук деп эсептелет. Анткени адамды өлтүрүштүк болсун, же адамга жапа чектириштик болсун, же кыйнаштык, бул чоң зулум деп эсептелбейт. Бирок эң чоң зулум Аллах Таала өзү тастыктагандай, бул Аллага шерик кошуштук. Мындан артык зулум жок. Аллах Таала бизди жаратса, бизге рызкы берип атса, токтотпостон жүрөгүбүздү соктуруп турса, Аллах субханаху тааланы билип жаратуучу экендигин, асмандан жанды жаадырып, жерден өсүмдүктү чыгаргандыгын билип турсак дагы, Аллах Таалага ширк кылып, башка жанзатка, кабырга, ташка, тоого, инсанга ибадат кылыштыгыбыз бул эң чоң зулум болуп эсептелет. Ким Аллах Таалага шерик кошкон абалда өлсө, ал шек күмөнсүз тозок ээлеринен болот. Ошондой эле кимде ким Аллага ыйман келтирип, момун абалда өлсө, күнөөлөрүнө жараша азапталып кийин бейишке кирет.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силерге күнөөлөрдүн эң чоңу жөнүндө кабар берейинби деп пайгамбарыбыз Аллага шерик кошуу деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 7 чоң күнөөдөн алыс болгула деп Аллага ширк кошууну эстетип өттү. Бул ширк тууралуу тарыхта дагы бир нече окуялар өткөн, пайгамбарлар келген. Ушул пайгамбарлар адамдар ширк кылып күнөөгө батып кеткенде Алла Таала пайгамбарларды жиберип турган. Буга карата Ибрахим алейхиссалам жаш кезинен эле ата мындай укпаган, көрбөгөн жан-заттарга эмне ибадат кыласыңар десе, алар айтышкан, ата тегибизди ушундай ибадат кылып аткан абалда тапканбыз. Аталарыбыз ушундай ибадат кылып атышкан. Биз дагы ибадат кылабыз. Дегенде Ибрахим алейхиссалам силер дагы атаңар дагы жакшылык кылган эмес экен деген бир жооп айтып, майрамга чыгып кеткен учурда ушул сыйынып аткан мына буттарды, таштан, ылайдан жасалган буттарды талкалашын убада кылып, булар майрамга чыгып кеткенде Ибрахим алейхиссалам балтаны алып келип баарын талкалап, бирөөсүн эң чоңун калтырып, балтаны башына илип чыгып кетет. Майрамдан кайтышып ибадат кылганы киришсе, буттар талкаланган, башкача абал, көңүлсүз. Ким кылды буну десе, Сami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Жаш бала бар экен, Ибрахим деген. Десе чакыргылачы дейт. Ибрахимди чакырып келип, "А анта фаалта хада би алихатина я Ибрахим?" Эй Ибрахим, буларды сен кылдыңбы десе, Ибрахим алейхиссалам карап туруп, "Бал фаалаху кабирухум хада фасалухум ин кану янтикун." Балки муну чоңу кылгандыр. Эгер бир сүйлөй турган болсо, сурагылачы дейт. Жооп берер бекен. Десе, Ибрахим, булар сүйлөбөштүгүн билесиң го сен десе, анда сүйлөбөгөн жан-затка кантип ибадат кыласыңар? Деп жооп берген Ибрахим. Эл ошентсе дагы өздөрүнүн нафсисин кармай албай, жеңилүүнү, аттан түшсө дагы эгерден түшүүнү каалабаган эл Ибрахим алейхиссаламды отко атууну каалайт. От жагы отту күйгүзүп, Ибрахимди атканда Аллах субхану ва тааля отко буйрук кылат: "Я нару куни бардан ва саламан ала Ибрахим." Эй от, Ибрахим алейхиссаламды сен күйгүзбөгүн. Сен муздак болгон. Ва саламан, Ибрахимди таза абалда, аман калтыргын дейт. Күйүп аткан отундун балким сөнгөнгө болоттур. Отун каттуу болот. Учуп келип түшкөн адам катуу түшкөндө бир жерине отун сайылып, же денеси көгөрүп кетиши мүмкүн. Алла Таала буйрук берди: "Эй от, Ибрахим алейхиссаламды күйгүзбөгүн. Эч жерине зыян тийгизбегин" деген буйрук менен Ибрахим алейхиссалам отко түшсө дагы жылмаюу менен тура берди. Бул Алла Тааланын эң чоң бир мужизасы. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болуп, баарыбызды ыраазы кылсын. Чоң күнөөлөрдөн сактанып, Аллах буйруган амалдарда бекем болуштукту баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи